Карызга кеткен катын. Трагедиялуу детектив. 1-бөлүм. Үйдөгү тынчсыздык. Жайдын күнү узарып турган учур эле. Айыл четиндеги чоң ак тамдын короосунан балдардын күлкүсү, уйдун мөөрөгөнү, очоктун түтүнү чыгат. Көргөн кишиге бул үйдө бакыт менен молчулук орногондой сезилчү. Бирок ички дүйнөсүн билгендерге бул үйдүн дубалдары арманды жана унчукпай төгүлгөн көз жашты да сактап турчу. Бул үйдүн ээси Осмон. Анын 3 аялы бар эле. Улуу аялы Айгүл, орто аялы Каныкей жана кичүүсү Ширин. Үчөө тең бир короодо жашап, күнүмдүк иштерди бөлүшүп алышчу. Бирок алардын ортосундагы тирешүү күндөн күнгө күчөгөнсүп турду. Күйөө кимисине көбүрөөк көңүл бурат, кимиси четке сүрүлүп калат. Айгүл тынч сабырдуу аял болчу. Үйдүн улуусу катары көп нерсеге чыдап, үн катпай кала берчү. Бирок түнкүсүн өзүнчө отуруп алып, ичинен сыздап ыйлай турган. Каныкей орто аял. Ички дүйнөсү терең, сырдуу. Ал көп сүйлөбөйт, бирок көздөрүндө дайыма бир түрдүү кайгы, бир суроо жашайт. Ширин болсо жаш шайыр эркелеп сүйлөгөндү жакшы көрчү. Бирок анын күлкүсүнүн артында дагы бир тынчыбаган адаты бар эле. Бир күнү таң атканда Айгүл уй саап жүрдү. Ширин болсо тандырда нан бышырып жаткан. Күтүлбөгөн нерсе болду. Каныкей көрүнбөй калды. Ширин, Каныкейди көрдүңбү? Деп сурады Айгүл. Жок, таң атканда эле жок болчу, деди Ширин шашып. Айгүл жүрөгү түшүп, короонун ар бир бурчун кыдырып чыкты. Бирок Каныкейдин изи жок. Бөлмөсүнө кирсе, кийимдери да, буюмдары да ошол бойдон. Эч нерсе алынган эмес. Каякка кетти экен? Айгүл акырын күбүрөндү. Ошол күнү кечке издешти. Айылдын четине чыгышты. Кошуналардан сурашты. Бирок эч ким көргөн эмес. Кечкисин Ширин башын чайкап, балким төркүнүнө кеткендир, деди. Айгүл унчукпай калды. Ал жакшы билчү. Каныкей эч качан эскертпей кетпейт эле. Бул жолу болсо таптакыр дайынсыз жок болду. Ошол эле күнү кечинде айыл милициясына кабар беришти. Эртеси менен алардын короосуна жеңил машина келип токтоду. Ичинен жаш, бирок көздөрү курч, чечкиндүү аял түштү. Бул Жанар эле, райондук тергөөчү. Ал үйгө кирип, баарын кылдаттык менен карап чыкты. Айгүлдүн таарынгандай, бирок ишенимдүү жүзүн, Шириндин тынчсызданган, бирок көздөрүн жашырып жаткан абалын, Осмондун түнөргөн, оор ойго батып калган түрүн байкап турду. Каныкей өз эрки менен кетип калган болушу мүмкүнбү? Деп сурады Жанар түз эле Осмондон. Осмон башын жай чайкады. Жок, ал эч жакка кетмек эмес. Үйдү, балдарды таштап кете албайт. Жанар бөлмөнү дагы бир жолу карады. Төшөктүн жанынан кичинекей бүктөлгөн кагаз тапты. Анда бүдөмүк жазуу бар эле. Менин жашоом 3кө бөлүнгөн. Жүрөккө батпайт. Жанар кагазды сумкасына салып жатып ичинен ойлонду. Бул каттын артында чоң сыр жатат. Бул жөн эле кетүү эмес. Бул үйдө көрүнбөгөн күч бар. Күндүн батышы менен көлөгө узарып, үйдүн ичинде оор тынчтык орноду. Каныкейдин жоголушу бул жөн гана башталыш экенин эч ким билген жок. 2-бөлүм. Издер жана күмөндөр. Жанар ошол эле күнү кечинде кайра үйгө кайтып келди. Күндүн батып, айдын жаныдан чыккан кези. Короо тынч. Бирок үйдүн ичинде чыңалуу бар эле. Эч кимиси үн катпастан өз ою менен отурду. Тергөөчү алгач катты колуна алып кайрадан окуп чыкты. Менин жашоом 3кө бөлүнгөн, жүрөккө батпайт. Бул катты өзү жазгандай көрүнөт, деди ал акырын. Бирок мында бир кызык нерсе бар. Кол жазма толугу менен Каныкейдикине окшошпойт. Айгүлдүн көздөрү чоң ачылды. Демек, аны бирөө жаздырып койгонбу? Жанар унчукпай башын ийкеди. Эртеси тергөөчү айылдын ичинде сураштырып чыкты.
Bir жаш жигит айтты. Акыркы жолу Каныкейди айылдын четиндеги дүкөндөн көргөм. Жанар ойлонуп калды. Ал арада башка кабар да чыкты. Осмон тууралуу. Айылдагылар ар кандай сөз айтышты. Осмон акыркы жылдары кумарга берилип кеткен, деди карыялардын бири. Кээде малын да сатып ийчү. Карызга батканын угуп жүрөбүз, деди дагы бири. Бул сөздөрдү уккан Жанар кайтып келип Осмон менен сүйлөштү. Сиздин карыздарыңыз барбы? Деди түз эле. Осмон бир аз унчукпай туруп, анан терең үшкүрдү. Ооба, бар. Бирок бул аялымдын жоголушуна тиешеси жок. Жанар аны карап туруп, үнүн каттуураак чыгарды. Андай деп айтуу эрте. Сиздин жашыруун иштериңиз бар экенин угуп жатам. Кумарга берилгениңиз чынбы? Осмон башын жерге салып үн катпай калды. Ошол түнү Айгүл да күмөн санай баштады. Анын кулагына короодо Осмон менен Шириндин шыбырашканы угулду. Эч ким билбеши керек, деди Осмон жай, бирок катуу үн менен. Бирок Жанар баарын билип койсо эмне болот? Деп жооп берди Ширин титиреп. Айгүл төшөктө кыймылдабай жатып, көздөрү бакырая түштү. Жүрөгү шуу дей түштү. Демек, бул жоголуу жөн гана жоголуу эмес. Артында сыр бар. Ал сырга Ширин да аралашканбы? Жанар болсо өзүнүн күндөлүгүнө белгилеп койду. Үйдө үч аялдын тиричилиги көрүнгөндөй тынч эмес. Осмондун карызы, Шириндин жашыруун сүйлөшүүсү баары байланыштуу. Каныкейдин каты делген кат анык эмес. Бул үйдүн дубалдары чындыкты жашырып турат. Ошол түнү ал өзүнө ант берди. Мен бул ишти акырына чейин чыгарам. Бирок ал түшүнгөн жок. Бул иликтөө аны өмүр бою эстен кетпес трагедияга жетелеп бара жаткан эле. 3 бөлүм. Көрүнбөгөн колдор. Жанар үчүн бул иш күн өткөн сайын татаалдашып жатты. Каныкейдин дайынсыз жоголушу жөнөкөй үй бүлөлүк талаш тартыш эмес экенин ал сезип турду. Ар бир күн жаңы суроолорду, жаңы күмөндөрдү алып келди. Айыл ичин кыдырып жүрүп, бир карыядан уккан сөзү көңүлүн буруп калды. Кечээ түнү Осмонду айыл четиндеги чоң жолдо көрдүм. Жанына кара түстөгү жеңил машина келип токтоду. Ким менен сүйлөшкөнүн билбейм, бирок абдан шашып жүргөндөй көрүнөт. Бул маалымат Жанарды ойго салды. Эртеси ал ошол жолго барып, тегеректи изилдеп чыкты. Жолдун жээгинен тамеки менен күкүртүн калдыгын жана ташталган оюн картасын тапты. Казино деп күбөрөнүп алды. Үйгө кайтып келгенде Айгүл аны эшик алдында күтүп отурган экен. Тергөөчү айым, деди ал жай үн менен. Мен сизге бир нерсе айтышым керек. Тыңшап турам, деди Жанар. Айгүл болгонун болгондой айтып берди. Бир нече күн мурда түн ичинде ойгонуп кеткем. Ошондо Осмон менен Ширин короодо шыбырашып турганын уктум. Алар эч ким билбеш керек дешти. Бирок эмне тууралуу экенин түшүнгөн жокмун. Жанар ойлонуп калды. Ширинге болгон шектенүүсү күчөдү. Ал түнү Жанар өз бөлмөсүндө документтерин иреттеп жатып, эшик астына коюлган конвертти байкады. Ичинде бир эле кагаз бар экен. Иликтөөнү токтот. Болбосо сен да жоголосуң. Жанар кагазды катуу мыжырып, ичинен кекети. Демек мен түшкөн из туура. Бирөө менин чындыкка жакындаганымды сезди көрүнөт. Ошол эле учурда Осмон өзүнөн өзү өзгөрө баштады. Кээде үйгө кеч келет, кээде таптакыр жок болуп кетет. Анын көздөрү чарчаңкы, кабагы салыңкы. Ширин болсо улам-улам чочуп, Жанар менен сүйлөшкүсү келбей, башын ала качып калды. Айгүл болсо күндөн күнгө сыздап, ичиндеги сырды жутуп, Каныкейдин үнүн сагынып, түн сайын ыйлап жүрдү. Үйдүн дубалдарынын ичинде бир нерсе жашырылганын ар ким сезчү. Бирок эч ким аны ачык айтууга батын албай жатты. Жанар болсо өз күндөлүгүнө мындай деп жазды. Бул үйдө 3 аялдын жашоосу. Сыртынан тынч, ичинен кандуу сыноо. Осмон башкы түйүн. Ширин жашыруун чындыкты билген. Айгүл чыдап келген күбө. Ал эми Каныкей, анын тагдыры азырынча караңгыда. Бирок көрүнбөгөн колдор аны ушул үйдөн жулуп кеткендей. Ошол түнү Жанар чечим чыгарды. Эми айыл четиндеги сарайды текшеришим керек.
Көпчүлүк Каныкейди акыркы жолу ошол жакта көрүшкөн экен. Бирок ал билген жок. Ал сарайга барганда чыныгы трагедиянын эшигин ачмак. 4-бөлүм. Чындыкка жакындаганда. Жанар эртең менен айыл четиндеги эски сарайга жөнөдү. Бул сарай көптөн бери каралбай урай баштаган. Ичинен чириген жыгачтын жыты келип турчу. Эл арасында көптөр бул жерди жаман белги деп эсептеп, жолун айланып өтүшчү. Сарайдын ичине киргенде алгач көзүнө илинген нерсе чаштын кичинекей бүктөмү болду. Каныкейдикине абдан окшош эле. Жанар аны кылдат пакетке салып, андан ары издөөнү улантты. Бир бурчтан аялдын көйнөгүн тапты. Үстү ылайланып, айрым жерлери айрылып калган. Жүрөгү кысылып, ал аны да далил катары алды. Демек Каныкей бул жерде болгон. Бирок эмне үчүн? Өз ыктыяры менен келдиби, же аны бул жерге күч менен алып келиштиби, деп ойлонду. Ошол маалда сарайдын сыртынан үн угулду. Бул Айгүл болчу. Ал Жанарды издеп келген экен. «Тергөөчү айым», деди ал титиреп. «Мен чыдабай калдым. Бир сырды айтууга аргасызмын». Жанар аны сыртка алып чыгып отургузду. Айгүл көзүнө жаш алып сүйлөдү. Каныкей акыркы күндөрү абдан тынчсыз болуп калган эле. Бир нече ирет мага Осмон карызынан кутула албай калды. Биздин бирибизди берип жибериши мүмкүн деп айткан болчу. Бирок мен аны түшүнгүм келген жок. Жөн эле коркуп жатат деп ойлогон. Жанардын көздөрү курчуп чыкты. Демек, Осмон карызын төлөш үчүн аялынын бирин сатууга даяр болгонбу? Айгүл башын ийкеп үнсүз калды. Ошол эле күнү кечинде Жанар Ширин менен өзүнчө сүйлөшүүнү чечти. Ал аны үйдүн четиндеги бактын арасына чакырды. «Ширин, сенин чындыкты жашырып жатканыңды билем», деди ал түз эле. «Каныкейдин кайда экенин айтпасаң да, кимдерге алып кетишкенин сен билесиң». Ширин башында унчукпай турду. Анан көзүнөн жаш куюлук чыкты. «Мен күнөөлүүмүн. Бирок унчукпасам деп ант бергем. Осмон карызын жаппай койсо, аны өлтүрүшмөк. Ошондуктан Каныкейди ошолорго алып кетишти». Жанардын жүрөгү кысылып кетти. «Сен көрдүңбү?» «Ооба», деди Ширин титиреп. «Мен күбө болдум. Бирок үн каткан жокмун». Жанар ойлонуп калды. Демек, Каныкей жоголгон эмес. Аны күч менен алып кетишкен. Бул киши урдоо. Бирок балким баары али кеч эмес. Ошол түнү ал күндөлүгүнө жазды. Чындыкка бир кадам жакындадым. Каныкей тирүү болушу мүмкүн. Бирок убакыт аз. Эгер кечиксем, бул иш трагедияга айланат. Ал эми ошол маалда сарайдын бир бурчунда, караңгылыктын ичинде, Каныкей үнсүз байланган абалда отурган эле. 5-бөлүм. Трагедия. Жанар эртеси күнү таң эртелеп жолго чыкты. Ал Ширинден уккан маалыматка таянып, айылдан алыс жердеги ташталган сарайга жөнөдү. Бул жолу өзү менен бир нече милиция кызматкерлерин да алып алды. Сарайдын эшиги күч менен ачылды. Ичинде караңгылык. Бир бурчта адамдар жашап кеткендей издер бар. Араң күйгөн чырактын калдыгы, ташталган тамак аш. Бирок Каныкей өзү көрүнбөйт. Бир бурчтан анын кийимдери менен чачы табылды. Ошондой эле канга боелгон жоолук чыкты. Айгүл аны көрүп жыгылып кала жаздады. Жанардын жүрөгү сыздады. Кечигип калдык. Көп узабай сарайдын жанындагы өрөөндөн жаңы көмүлгөн топурак үймөк табылды. Жерди казышканда акыры чымдык ачылды. Бул Каныкейдин сөөгү эле. Айгүл ачуу кыйкырып жерге жыгылды. Ширин колдорун жаап алып өксүп ыйлады. Жанар болсо муздап калган жүрөгү менен карап турду. Көп өтпөй, иликтөө Осмонду башкы күнөөлүү кылып чыгарды. Ал чындыкты мойнуна алды. «Мен карызымды жабыш үчүн», деди ал мукактанып. «Алар мени өлтүрөбүз дешкен. Ошондо мен Каныкейди берип жибердим». Жанар үнүн катуу чыгарып жиберди. «Кандайча? Өз башыңды сактап калам деп
Bir аялды курмандыкка чалдыңбы? Осмон көзүн жашырып, жер карап унчукпай калды. Айгүл аны каргап шилеп сөз таппайт. Ширин болсо, өзүн күнөөлөп, токтобой ыйлап жатты. Карыз үчүн сатылган сүйүү, жоголгон ишеним жана адамдык нартын ураганы баары ушул трагедиялуу күндө ачыкка чыкты. Каныкейдин сөөгү айылдын көрүстөнүнө коюлду. Жамы эл чогулуп, анын арманын угуп, көз жашын төгүштү. Айгүл акыркы сапар узатып жатып, ошол түнү Осмон камакка алынды. Бирок ал түрмөгө жетпей жатып, өз жанын кыйды. Артында 3 аялдын кайгысын, балдардын жетимдигин жана бүт айылдын жек көрүүсүн калтырды. Жанар болсо күндөлүгүнө акыркы жолу бул иш тууралуу жазды. Чындык ачылды, бирок жеңиш жок. Бир жүрөктү 3кө бөлүү мүмкүн эмес экен. Кумар адамды азгырган жо. Ал эми карыз өлүмгө жетелеген курал. Бул үйдүн трагедиясы эч качан унутулбайт. 6-бөлүм. Каныкейдин сөөгү айылдын четиндеги бийик тоонун этегине коюлду. Ал жерден айылдын бүт жарыгы, талаанын шамалы, тоонун күңүрт сүрөтү көрүнүп турчу. Эл чогулуп, жоолукчан аялдар көз жаш төгүп, эркектер унчукпай баштарын жерге салып турушту. Айгүл акыркы жолу көрүстөндө турду да, көздөрүнөн жашын төгүп мындай деди. Биз үчөөбүз бир короодо жашадык. Бирок жүрөгүбүз бөлүндү. Сенин кайгың бизди түбөлүккө бириктирди. Кош Каныкей. Ширин болсо, бир бурчта үнсүз ыйлап турат. Анын жүрөгүндө күнөө сезими таштай оор болчу. Эгер ошол күнү үн катсам, Каныкей тирүү калмак беле деген суроо аны өмүр бою тынчытпайт. Жанар болсо көрүстөндөн чыгып бара жатып, айылдын жолун карап ойлонду. Бул иш менен мен чындыкты ачтым. Бирок эч бир жүрөк тынчтык тапкан жок. Айгүлдүн кайгысы, Шириндин күнөөсү, ал эми Каныкейдин өмүрү. Баары Кумар менен карыздын курмандыгы болду. Сот адилеттиги бар, бирок адамдык адилеттик кээде кечигет.